Кыргызстанда 7 мартка карата коронавирус жугузуп алгандардын расмий саны 200.641ге жетти. Акыркы суткада коронавирус 10 адамдан аныкталды. Бир бейтап каза болду. Азыркы тапта ооруканада 153 адам дарыланууда. Алардын 16сынын абалы өтө оор, 67синин абалы оор деп бааланууда. 260 адам үй шартында дарыланып жатат. Расмий маалыматка ылайык Кыргызстанда коронавируска каршы вакцинанын биринчи дозасын 1,5 миллионго чукул адам алды. Ал эми толук эмделген саны 1 миллиондон ашты. Бустердик доза 120 миңден ашык адамга сайылды. Бишкекте Украинадагы согушка каршы тынчтык акциясы маалында кармалган активист Мирлан Асакеевке 3000 сом айып пул салынды. Мындай чечимди 1-май райондук соту 6 мартта чыгарганын адвокаты Агзам Дүйшөналиев билдирди. 5 мартта жарандык активисттер тобу Украинадагы согушка каршы Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин алдына акцияга чыгышкан. Алардын бирин 1-май райондук милициясынын кызматкерлери кармап кеткен. Кийинчерээк кармалган адам Мирлан Асакеев аттуу жаран экендиги маалым болгон. Анын иши жоруктар кодексинин 126-беренеси майда бейбаштык жана 128-беренеси ички иштер органынын кызматкеринин мыйзамдуу талабына баш ийбөө менен тергелди. Сот Асакеевди 126-берене боюнча актап, 128-берене менен күнөөлүү деп тапты жана айып пул салды. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Москвада Орусия президентинин администрация башчысынын орун басары Дмитрий Козак менен Украинада кырдаалды талкуулады. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Казакбаев чыр-чатакты дипломатиялык жолу менен чечүү зарылдыгын, курмандыктардын санын көбөйтпөш үчүн жана жагдай глобалдык чоң көйгөйгө айланып кетишин алдын алуу үчүн тараптар мүмкүн болушунча тынчтык келишимине жетиши керектигин белгиледи. Руслан Казакбаев 5 мартта Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен кезиккенде Бишкек Орус-Украин кризисине байланыштуу сүйлөшүүлөргө аянтча түзүп берүүгө жана тынчтык орнотуу үчүн зарыл чараларды уюштурууга даяр экенин айткан. 2022-жылдын жай айларына чейин Кыргызстандын 2 шаарында Бишкекте жана Ошто Орусиянын миграциялык борборлорун түзүү пландалууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин директору Алмаз Имангазиев бул маселени Москва облусундагы Сахарова көп функционалдуу миграциялык борборунун жетекчилиги менен талкуулады. Сүйлөшүү 4 мартта болгон. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, Алмаз Имангазиев Орусия тарапка Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жарандарына керектүү процедуралардан өтүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү өтүнүчү менен кайрылган. Орусиядагы миграциялык борбордун жетекчилиги медициналык текшерүү жүргүзүлчү МЫ секторунда шарттарды карап чыгууга даяр экенин билдирген. Камчыбек Ташиев үйгө муктаж болгон Гүлжан Абдыразак кызына үй куруп берди. Беле кетсек, Сузак районунун Барпы айылынын тургуну Гүлжан Абдыразак кызы 1997-жылдан бери бөйрөк оорусунан жабыркап келет. Жакындарынын болгон мүмкүнчүлүгү менен бир топ медициналык мекемелерде дарыланган. Өзүнүн жеке турак жайы жок болгондуктан бир туугандарынын үйүндө жашап жүргөн. Үйгө болгон муктаждыктан улам Камчыбек Ташиевке жардам сурап кайрылган. Кайрылган күндөн 2 ай өтпөй туруп, Гүлжан Абдыразак кызына Камчыбек Кыдыршаевич тарабынан жаңы турак жайы бүттү. 6 мартта Барпы айылынын аксакалдарынын катышуусунда Камчыбек Ташиев жашоо үчүн бардык шарттары бар жаңы үйдүн ачкычын Гүлжан Абдыразак кызына тапшырды деп айтылат маалыматта. Манас эл аралык аэропортуна Монголиядан алгачкы каттам конду. 6 март күнү Улан-Батыр Бишкек Улан-Батыр багытындагы өзгөлтүксүз каттам ишке киргенин аэропорттун басма сөз кызматы билдирди. Биринчи каттам менен 95 жүргүнчү келип, 66 адам учуп кетти. Эми ар жекшембиде каттамды Монголиянын Хону Air компаниясы аткарат. Ошондой эле 6 мартта Ош шаарынан Сауд Аравиянын Жидда шаарына биринчи каттам уюштурулду. Анда 138 жүргүнчү учуп кетти. Ош Жидда Ош багытындагы учууларды жекшемби сайын Кыргызстандын Air Манас компаниясы аткарат. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын чабуулунан эң көп жабыркаган Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гастомель жана Волноваха шаарларына Баатыр шаар деген макам берди. Бул тууралуу Зеленский жекшембинин кечиндеги видео кайрылуусунда айтты. Ал ошондой эле орус күчтөрү менен күрөшүп жаткан бул жана башка бир катар шаарлардын мэрлерине эрдик орденин, айрым облус жетекчилерине Богдан Хмельницкий атындагы орден ыйгарды. Биздин баатырлар, биздин баатыр шаарлар. Мен атайын наам ыйгарууну чечтим. Мурдада буга окшош
кол салууну жеңгенде боло келгендей, деди Зеленский. Ал соңку кайрылуусунда Орусиянын чабуулдарынан Украинада жөн жай тургундар каза таап жатканын белгилеп, батыштын Москвага каршы санкциялары жетишсиз болуп жатканын кошумчалады. Украинанын Мариуполь шаардык кеңеши орус аскерлеринин корчоосунда калган 400 миңдей тургунду эвакуациялады. Карапайым эл 5 мартта чыгарылмак, бирок ок атышпоо макулдашуусу сакталбай, тараптар ал үчүн бири-бирин айыпташкан. Орусия кошуна өлкөгө кол салганын 11-күнүндө жер-жерлерде салгылашуулар, жоготуулар, шаар кыштактарды талкалоо уланууда. Москва маалымат каражаттарына да чабуулун күчөттү. Бир катар ири эл аралык медиа арасында BBC, CNN, ARD, ZDF, Эркин Европа азаттык радиосу Орусиядан маалымат берүүнү убактылуу токтотушту. Президент Путин согуш тууралуу жалган маалымат тараткандарды 15 жылга чейин эрктен ажыратууну караган мыйзамга кол койду. Netflix жана TikTok компаниялары Украинадагы согушту чагылдырууга байланыштуу орус бийлигинин чектөөлөрүнүн улам Орусиядагы кызматтарынын көбүн токтотту. TikTok жана видеолорду жүктөө жана түз эфир өткөрүү мүмкүнчүлүгүн убактылуу чектеди. Компания бул чечим кызматкерлердин жана колдонуучулардын коопсуздугун сактоо жана Орусиядагы жалган маалыматтар жөнүндө жаңы эреженин талабын аткаруу максатында кабыл алынганын билдирди. Кыска видеолорду бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн бул тиркемеге кытайлык ByteDance технология компаниясы ээлик кылат. Катталуучулар кино, сериал, видео программаларды сунуштаган Netflix Орусиядагы ишмердигин токтотконун жарыялаганы менен анын чоо жайын так билдирген жок. Буга чейин баш кеңсеси АКШда жайгашкан бул компания Орусиядан программаларды кабыл алууну убактылуу токтоткон болчу.